Кыргызстанда радио жыштык сатуудагы коррупция жаңжалы уланууда. 27 майда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө чыгып, мунун себебин радио жыштык боюнча тергөөнүн калыс өтүшү үчүн деп түшүндүргөн болчу. Ушул жыштыктан бюджет 5 миллиард сомго зыян тартып атат. 5 миллиард сом бюджетке түшпөй атат. Премьер-министрдин уруксаты жок, бул болбойт. Ким күнөөлүү болсо ошол жоопко тартылсын. Мен бүгүн айта алам, менин күнөөм жок ал жерде. Өлкөдөгү абалды элдин баары байкап турган чакта өргүү тууралуу сөз болушу да мүмкүн эмес болчу. Эми ырас ушунча эс алууга чыккан болсо, ошондон ары кызматтан да кетип, буга чейинки иштеринин баары иликтенип, адилеттүү укуктук баа берилиши зарылдыгы эскертилет. Мына кошуна өлкөлөр менен мамилебиз жакшы болбой атат. Ağılda Kırgız oldu. Kırgızistan ağılda. Kırgızistan demez. Özler birinci Kırgızistan. Bana sakat ağılda. Ben koşullarda yasak. Bunlar bize ayavayt okşuyor. Onun için filmlerin olsa dağılım. Ette boyu olur. Başka şikayet yok. Hükümet dele, prezidentler dele joluktu bırak. Bir çeçkinliği, bir konkretli bir neçe çeçilmeye atatta. Neçen yıldan beri bu hazır elemez. Anan emi oşol jerde mına jer talaş bolup atat, jayıt talaş bolup atat, mamile jakşı bolup atat. Mına oşonun negizinde karapayım elder menен elderin ortasında topolong bolup atışуу bolup atat. Bu ne degen iki memleketin ortasında bir koşuna bolgandan dostluk mamile bolуш керек эле да. Бири-бирин атып atat. Көңүл бурумуш болот, көңүл толук көңүл бурулган жок. Көңүл бурумуш болот да. Мындай. Анан эми ал ишке ашпай атат да. Сүйлөшөт, чай ичет, кетет, эч бир жыйынтыгы жок. Кайра эле атышып атат, талашып атат, жер талашып атат дегендей. Мына кече үй өрттөнүп кетип атат. Атайын келип ошо тажик туугандар келип өрттөп жүрүп атпайбы? Өрттөп туруп жерди алыш керек да, максат. Мына сел болуп атат. Эми жаз деген жаз экен да. Ең бірінші Жалал-Абадтан шықты коронавирус. Өкмет келген жоқ чағында. А бирок тиги дайындалған адамдар келди, бирок келип жакын барбай эле кайра качып барып 10 күн дарыланып жатты деген сөздөрдү угуп атабыз. Эл билет да аны. Ошон үчүн бу биздин бүгүнкү күндөгү кырдаалдардын бардыгын эске алганда бир иш билги, бир алдын ала мындай прогноз кыла турган, ошону барып маселени чече ала турган, бардык эле адамды койсо иштей берет, бирок маселе чече турган, чечкиндүүлүк касиети бар, кыска сүйлөп ишти бүтүрө турган адамдар бүгүнкү күнү керек болуп атпайбы бизге жетекчилер? Ошондой жетекчи керек да. Анан кийин бүгүнкү күнү эми биздин президентибиз кандай кадрлар менен иштеп жатат? Ал кадрлар биздин жетекчибизди бүгүнкү күнү уят кылып атат. Качан оңолобуз өзбүздеги? Мен ушу ойлоном да көпкө. Бу азыркы президентибиз катуу туруш керек да. Мына өтө кыйын кырдаал болуп атса, отпускка чыгып кеткени кызык болуп атат. Бул жөнөкөй адамдар деле мындай бу эмнеге чыгып кетти деген ойлорду айтып атат да. Биякта коронавирус бүтпөй атса, оягы өрттөнүп тополоң болуп атса, анан кийин анча-мынча жерде баягы сел болуп атса, анан кийин ушундай маалда наоборот шымаланып иштеген жетекчи керек эле да. Жылдан жылга биздин акыбал оор болуп баратат өзүчө. Алдыга жылбай кайра мына коронавирустан совсем аркага кетип калдык. Ошол жактарын эстеш керек. Иштей турган адамдар рас бийликти алдыңбы? Кыл бардыгы. Жаса, чурка. Элдин кулу болуп иштеш керек да. Анда кыла албайбы, анда тапшырыш керек, башка адамдарга бериш керек. Кыла турган адамга бериш керек. Чурка иштей турган, ал отуруп алып сулуу кийинип, сулуу сүйлөп, нары бери баскандын вообще кереги жок бүгүнкү күнү. Өткүрбек Рахманов, Акниет Теңешев, Регион.